Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын тургуну Нурзат Бекказиева жеке ишкерликти өнүктүрүүгө бел байлап жатат. Ал сүттү кайра иштетип, балдар үчүн аш болумдуу сүт азыктарын чыгармакчы. Учурда азыр-көптөр керектүү жабдыктарын топтогон. Эми дагы долбоор аркылуу жетишпеген каражаттарды топтоо менен алек. Эгер ой орундалып калса, Союз малындагыдай белактарды жасашат. Бөбөктөрдүн ден соолугу эртеңки келечегибиз деген ураан алдында. Учурда сөөк оорулары менен жабыркагандардын санын азайтсам деген ойдо. 5 жашка чейинкилерге акысыз берилмекчи. Биздин Тоң районунда сүт баасы жакшы болбогондуктан элдердин жашоо шарты башка Төп, Ак Сууга салыштырмалуу кичине сүт жагынан артта болгонубуздан биз ошо сүттү алып заводторго ташып иштегенге план койгонбуз. Өзүбүздүн бочкаларыбызды, өзүлөрүбүздүн машинелерибизди алып ар бир Тоң районунун ар бир айылдарына, жайлоолоруна чейин чыгып, сүттөрдү алып, ал биз келген убакта 6 сомдон алынчу. Кандай сапатта экенин биздин элдерибиз жакшы түшүнбөгөндүктөн сүттөрүбүз ачып кетти. Ал биз эң биринчи чогулткан сүттөрүбүздү биз Ак Жалгага өткөрүп жүрдүк. Чын-чынына келгенде кээ бир үйлөрдө бир кашык сүт, бир чыны айраны да жок. Саап алган сүтүн өткөрүп жиберишет. Мына ушул өңдү көйгөйлөрдүн акыры эле оорукчан тубаса майып балдардын төрөлүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет. Бул чакан ишканага 30 адам иштеп, иш орду менен камсыз болор айтылды. 8 айыл өкмөттүн 14 айылындагы фаптар менен алакалаш иш жүрөт. Ар бир айылда молочный кухнялар болуп, балдар болсо бекер өкмөттүн эсебинен биолак алышчу, творог алышчу, сокторду алчу. Анан бул биздин өткөн убакта уже молочный кухнялардын баары тең жоюлуп, азыркы күндө молочный кухнялар иштебей эле турат. А бирок бул биолак сүт, кычкыл сүт азыктарына кирип, бул өзүнчө бир закваска менен жасалчу продукты да. Ал болсо ошо термофильный стрептокок, анан ацидофильный палочкадан турат. Бул организмде, ушул балдардын организминде балдардын аппетитин жакшыртып, анан эменин ичеги карындын иштешин жакшы кылат да. Биолактын свойствосы бул балдардын деген бул сөөктөрүнө жакшы да, сөөк эмесине. Анан эми буреки ички органдарына, кишечниктерге жакшы. Вообще диареяда болбойт балдар, и ичи да катпайт. Анан өсүшүнө да жакшы да. Биолак. Анан эми илгери биз жазып атканда биолак деген эми Томскиден келчү. Эмелер, закваскалары. Анан ошо заквасканы алып биз андан деген эме жасап, закваска жасап, ал өзү сухой келчү бизге. 2 штамп менен келчү да. Анан сухойдон биз деген жазап алып, 50 граммдан жасап, аны специальный аппаратка уйчубуз. Мына ушундай демилгечи топторду колдоочулар болсо деле жаман болбос эле. Ишсиз жүргөн кыз келиндер үчүн да кыйла жакшы болмок. Жалаң элге кызмат кылам дегендерге колдоо гана керек. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан.